Mizanlı buzmam. Siz birovning mülkini tartib olasiz, anan keyin nelega asılasınlar? Özleri uşul Akpresga kelip. Özleri buna bildirib-bilgizgan. Buna protokol собраниясы. Men sizga aytayın. Sottordu dağı başını aylantirmang. Organlardan siz uralmaysiz. Siz korumanı başını aylantirib o'tasiz. Sizni bilenler, akşamınız yok. Siz korumanı başını aylantirib o'tasiz. Siz bana jurnalistleri de attırıyorsunuz. Кара Суу районундагы жер тилке мыйзамсыз аукцион аркылуу тартылып алынды. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Кыргыз Соода биримдиги ачык акционердик коомунун өкүлү Анарбай Эргешев билдирди. Экинчи эпизод боюнча мына каршыңарда Обул Патреб Союз отурат. Обул Патреб Союз 2000-жылы Кыргыз Соода биримдигине өзүнүн мүлкүнү сатат. Ал тууралуу бүт соттун чечимдери турат. Bir ele registrasyon katta olmayan bolludan buna. Körüp koyunuzlar. Bir ele katta olmayan bolludan. Hem usul boyunca buna sizlerge men açığını aytıp keteyim. Hurmatlı bugün jıyındın demesi, katışucularla köbölörü. Biz birovdun mülkünü tartıp algan jeribиz yok. Biz birovdun mülkünü zorda algan jeribиz yok. Biz raya administrasyonu çıkargan toplumun negizinde. Жана Верховный соттун чечимин 2004-соттун негизинде гана алганбыз. 2008 алган эмеспиз биз. Айтымында 2004-жылы аталган жерде райондук администрациясы ага номер 741 чечимге ылайык жеке менчикке өткөрүп берген. Мындай чечимди жогорку сот дагы тастыктаган, бирок 2005-жылы төңкүрүштөн кийин абалы өзгөрүп кеткен. Тагыраагы 2008-жылы Кумирхан Мирзаева аттуу жаран ал жерди мыйзамсыз аукционго коюп, өзүнө өткөрүп алган дейт Анарбай Эргешев. Кыргыз Соода биримдигинин менин менчигим болуп эсептелет. Bu Kırgız Sooda birimdiginin 2001-жылы Кара Суу район администрациясынын 741 токтому 3-12-2001-жылы чыккан. Жана 2004-жылы район администрациянын 132 токтому 2806 чыккан. Жана ушул токтомдорго наразы болуп ушул ызы чууну баштаган Сарай айыл өкмөтү 2004 Верховный сотко арызданат, даттанат. Ушул Верховный соттун кароосунда 741 жана 132 район администрациянын токтомдору күчүндө. Буга Верховный соттун чечими дагы далил боло алат, и район администрациянын мына өзүнүн ответи далил боло алат. Вы не имеете права. Я подделка договора. А какое имеете право? Спасибо. Это его проблема. Мен мына кыздардын укугун бузулуп калды. Бул бечаралар жертва, ким нарушение кылып алган болсо буларды алдап сат. Эки токтом чыгытабы, пока эксперт назначает, пока суд болмаса, вы не имеете права. Мирзаева Кумрихан мен аукционду сатып алдым деп жалган аукционду өздөрү уюштургандыгына байланыштуу Сарай айыл өкмөтү аукцион болгон эмес. Аукцион өткөрүлгөн эмес. Кыргыз Соода биримдигинин 2004 Верховный соттун чечими негизинде менчиги деп таап атат. Берип атат. Ушуга карабастан эле 28 февраль күнү Мирзаева Кумрихан массалык маалымат Акпрессте мени ачык эле өлтүрүп кетем, атып кетем деп мени уруп баягы жерде. Ece'nin akçası köp. Meseleleri açık aytayım. Ece'nin boyun nerseke var. Bunun uyuşturgan buna alıyıp Ece. Meseleleri açık aytayım. Bu nizam çekinde, köp işler bol otur. Булар азыр сотко берди, жогорку сотко. Кайра ошол жогорку соттун 2007-жылдагы соттун чечимин бузуп, кайрадан карап берсин дейт. Эми жерден мамлекетке өткөн нерсе билбейм, мамлекетке кызмат кылып аткан кайрадан бир жеке коммерциялык ишкананы дебесе керек да дейбиз. Эми биз ошо соттордон төртүндө күтөбүз. Ошо чындыкты мыйзам ченемдүү чечет деп. 2008-жылы 27 апрелде акционыз болуп дейт. Мен катышкан эмесмин, акционда болгон эмесмин. Ошо мезгилде ревизордо мен алып алдым эле. Силерге көргөзүп коюп, мына жерде бардыгынын колу турат. Аукцион сатыш кадырдын колу жок. Менин колум жок да. Өткөн эмес дегендики да. Мен катышкан аукцион болгон эмес. Ал подделка документтин негизинде меники деп атпайбы? Аукцион.
Мына аукционист мына жерде азыр уктуңуз бааны сөзүн? Аукционист сөз айтып атат, аукцион болгон эмес. Аукцион болуш үчүн мына 2004 Верховный соттун чечими жок болуш керек. Мына 741-132 рай администрациянын чечимдери жокко чыгыш керек эле да. Эки миң 18 жылы 18 февралда Аламүдүн менен Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы көп суммадагы каражат уурдады деген шек менен жаранды кармашкан. Аны жана жакындарын өлтүрөбүз деп коркутуу акча катылган жерди көрсөтүүнү талап кылышкан. Милиция кызматкерлери Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иликтөө тобу келгенге чейин далил катары алынган акчанын $39.000 кымырып алышкан. Аталган факты боюнча башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 жана 305 беренелери менен кылмыш иши козголду. Аскер прокуратурасы тарабынан өрткө каршы күрөшүү кызматынын кызмат адамдары Бишкек башкы архитектура менен бирге өрт коопсуздук эрежелерине жооп бербеген, курулуштарга өрт техникалык корутундуну мыйзамсыз берип келгени боюнча жолго коюлуп калган коррупциялык схема аныкталды. Аталган фактылар боюнча Аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 жана 315 беренелери боюнча 6 кылмыш иши козголду. Бишкек шаарынын негизги көчөлөрүндө жайгашкан жогорку чыңалуудагы электр тогу өтүүчү жайларда көчөттөрдү, бак-дарактарды сатып алектенгендерге карата экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы рейд өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө инспекторлор сатуучуларга электр тогу бар жайда соода кылуу кооптуу экенин айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Чорнолатинская. Там разрешение дали вы, да. Там было с нами согласовано. Мы взяли на место. Кто там просил? Часть земля это. Мы не просили, это нам мэрия предложила. Мы поехали, посмотрели, да. Добро дали. Дали добро давать, да. А сюда добро мы не давали. Не согласились, Не да? согласились. Это получается, это место частная территория. Это частная территория. Какая частная? Вот это долгосрочная частная территория. Чья? Узнавайте. Частная болбойт, бул жерде мына Не, частная. Не, по бумагам это частная территория. Вот хозяин приезжает. Это частная территория. Жок, жерде частный магазин. Хозяин, дайте нам Я не знаю. Кто хозяин? Жоқ, патентке налогы төлөтөбүз. Жерге. Жоқ, мэрияның рұқсаты бар. Нам мэрия приехала, установила весь освещение специально в эту сторону. Видите? А вот эти 6 рекламные это. И рекламные щиты они установили. Установили. Есть удостоверение. Вот. Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району. Удостоверение участников выездной ярмарки. Медерева, Шабдан Батыр. Вот Медерева, Шабдан Батыр. Главой. Можно такое все Да. Вот. Со сроком до 30 апреля. Глава Айтмам. Чуть-чуть. Глава кто? Да. И разрешение мэрии есть, токтом, постановление вышло. Что токтом жок кофе? Это мэрия. Не, у нас нет. Маалыматка ылайык сатуучуларга айрым учурларда жергиликтүү бийлик тарабынан мыйзамсыз уруксат берилген фактылар дагы бар. Бүгүнкү күнү экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы тийиштүү документтерди кайтарып алуу боюнча атайын органдарга кат жөнөтүү иштери жүрүп жатканын кошумчалашты. Мамлекеттик инспекциянын энергетикалык коопсуздукту көзөмөлдөөчү инспекторлору бүгүн атайын рейд жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү да. Электр энергиясы өтүүчү жерлерде курулуш жүргүзүп алганбы, же болбосо жанагындай соода жайларын тургузуп алганбы, же болбосо ошондой балаты көчөттөрдү сатып аткан жарандарга биз тыюу салып атабыз. Албетте бул уруксатты кээ бир учурларда жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы мыйзамсыз берилип калган учурлар болуп атат. Бирок жанагы мыйзамсыз берилип калган тийиштүү документтерди кайтарып алуу боюнча дагы биз тийиштүү органдарга кат жөнөтүүдөбүз.